Саламатсыздар урматтуу коллектив. Буга чейин сиздерге компьютер аркылуу JITC сервис менен иштөөнү көргөздүм эле. Азыр эми мобилдик телефон аркылуу JITC Meet программасын колдонуу боюнча маалымат берсем, биринчиден мобилдик телефондо деле эч кандай электрондук почта же аккаунт ачуунун кажети жок. Экинчиден, конференциянын убактысына чектөө жок. Үчүнчүдөн, конференциянын катышуучуларына да чектөө жок. Төртүнчүдөн, байланыштын сапаты жакшы. Бешинчиден, конференциянын YouTube каналы аркылуу бүткүл дүйнөгө таратуу мүмкүнчүлүгү бар. Анда эмесе программаны жүктөп алуу, аны менен иштөө боюнча маалымат көтсөм, адаттагыдай эле Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенде поисктен биз JITC Meet на русском деп жазабыз. JITC Meet на русском деп жазганыбызда мындай варианттагы бизге программалар чыгат. JITC Meet программаны бастык. Менде бул программа установка болгон, ошон үчүн негизги бетке өтүп программага кайрадан кирсек, мындай болуп программа түшүп калат установкадан кийин. Анда эмесе программага кирсек, негизги терезечени карасаңыздар, бул жерде календарь, видео, укажите название комната дейт. Бул жерде негизги ачкыч сөз жазылат, биз конференциянын аталышы жазылат, ошону менен бул жерге жазып кирип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Анда эмесе мисал катары бир эмени жазып көрсөк, Батму деп эле жазайын. Биз Батму деген конференция түзөлү. Кана эмесе конференцияга кошулабыз. Мына биз конференцияга кошулдук. Карасаңыздар, экрандын жогору жагында минутасы, анын жогору үстүндө Батму деген аталышта биздин конференциянын аталышы турат. Бул жерде басканыбызда конференцияга приглашение жөнөтүү варианттары турат. Электрондук почта, сообщение, WhatsApp, Facebook жана башкалар аркылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийингиси, бул жерге конференцияда жөнүңүздү жазып коюшуңуз мүмкүн. Себеп конференцияга кирген адамдар кайрылууга ыңгайлуу болуш үчүн. Андан кийингиси микрофон. Биз микрофонду өчүрүп кайра жандыруу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары трубка, конференциядан чыгып кетүү үчүн, камера. Андан кийингиси, эң негизгиси бул негизги настройкасы. Аудио устройствону тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин отправить приглашение. Включить режим экономии пропускной способности дейт. Мында эгер бизде интернеттин скоросу өтө жай болсо, же болбосо просто мындай айтканда видеосуз жөн гана аудио менен сүйлөшүүнү кааласак, анда муну бассак, бизде мынакей көрдүңүздөр, жөн гана аудио менен сүйлөшүү болуп калды. Андан кийингисин басканыбызда камераны өчүрүп жандыруу, общий план, записти баштоо, трансляцияны баштоо, андан тышкары пароль коюу мүмкүнчүлүктөрү бар. Компьютердагыдай эле запись жасай алабыз, трансляция кыла алабыз. Мындай айтканда, ошол эле компьютердагы JITC сервиске окшош программа камтылган. Анда эмесе мен сиздерге азыр бул программадан чыгып, иш план түзөлүү телефонун календарында, андан кийин кайрадан кирип көрөбүз. Телефондун календарына келебиз. Мынакей бизде календар. Примерно 6-сыны тандап алалы, биздин 6-дагы конференцияны. Анда эмесе буга планды түзүү турган болсок, аталышын жана биз жөн гана Батму деп койдук. Батму. Мына бизде аталышы Батму болду. Андан кийин убактысын тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Бизде мындай айтканда 14:20 дедик.
Андан кийин ана бүткөрүү убактысы да бар. 15-20 койдук. Эгер бизде кайталана турган болсо, кайсы күндөргө сразу коюп коюу мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн ежедневно дейт, ежемесячно, ежегодно дагы ошондо каждый жылы 6-майга мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Андан кийинкиси часовой пояс. Zoom'дан айырмачылыгы мында Кыргызстандын өзүнүн часовой поясы коюлган. Катышуучулардын аты жөнүн жазуу мүмкүнчүлүгү бар. Кайсыл жерде өткөрүү мүмкүнчүлүгү, андан кийин описание. Анда эмесе биз конференцияны сактайлы. Биз мындай айтканда иш планыбызда сактап алдык. Батму 14-20дан 15-20га чейин 6-майда конференция өткөрөбүз. Анда эмесе программага кайрадан кирип көрөлү. Мынакей, программага кирдик. Бул жерде биз календарды басканыбызда уже 6-май 14-20, 15-20да ошол эмеге кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн ссылканы кошуп коюу мүмкүнчүлүгү дагы бар календарга бул жерде. Эгер биз ошол күнү мына жагын басканыбызда биз конференцияга кирип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгер биз жөн гана Батму деген аталышта ушул саатта киресиңер десек, кааласаңыздар бул жерден Батму деген гана жазуу менен конференцияга кошулуу мүмкүнчүлүгү бар. Мынакей Батму деп жаздым. Бул Zoom'нан оңой жери сөзсүз пароль, идентификаторлук код, же ссылка деген кереги жок. Главное Батму саат мынчага деп WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуздар болду. Ошонун аталышын жазып дагы кирүү мүмкүнчүлүгү болот. Только собрание же конференция деп гана жазып койбош керек экен. Себеп эгер мындай аталыштарды көпчүлүк мекемелер же кишилер колдонот экен дагы башка бирөөлөрдүн жыйындарына же башка бирөөлөр биздин жыйынга кошулуп калуу мүмкүнчүлүгү пайда болуп калат экен. Ошон үчүн Батму деп эле коебузбу или конференция САИ, конференция ККТ, конференция КПИ деп ушундай өзүбүздүн дагы кээ бир сөздөрдү кошуп чыгарганда бизде өзүбүздөн башка кирүү мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Анда эмесе кайрадан кирели. Мынакей бизде камераны включать этебиз. Уже биз пландалган конференцияга кирдик. Мынакей Батму конференциябыздын аталышы. Урматтуу коллектив, мен сиздерди баарыңыздарды ушул Jitsi Meet программасын телефондо, Jitsi сервисти компьютер аркылуу колдонууга чакырам. Келиңиздер, жеңил экен. Ушуну үйрөнөлү, баардык иш-чараларыбызга колдонолу. Баарыңыздарга ден соолук, майрамды көңүлдүү өткөрүңүздөр. Эс алыңыздар жакшы өтсүн. Үй бүлөңүздөр менен тынч, аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин. Рахмат.